2 трак келиптир. 22-жылкы экен, 378. Бул жакта болсо кичине эскирээк экен, 21-жыл 483 дейт. Биз деген могу тракты өткөндө айткам, алып кетип бартабыз. 251 майлз жүргөн. 22-жылкы. Достор, анда кеттик. Айтаган боюнча муну компанияга апаралы. Ушундайдан дагы бир тракты эртең кудай бирсе алып кетебиз. Азыр мен компанияга жеткенде жакшы видео чыгарып берем. Ассаламу алейкум достор. Кандай турасыздар? Америкадан, Чикагодан жалындуу салам. Өзүңүздөр билгендей, могу тракты мен алып келем деп айткам. Ушуга окшош дагы бир Freightliner 22-жылкы. Муну майлыжы 251, өткөндө сиздерге дилерден көрсөткөм. Дилерден бүгүн алып келдик. Экинчиси эртең бүрсүгүндөр келип калат. Бул трактарды эмне үчүн бул жака алып келдик? Анткени көптөгөн мекендештерге айтканбыз. Кыргызстанда жатып трак иштетсеңер болот, силерге колдон келишинче жардам берели деп. Анан 200дөн ашык мекендештер мага чалып, ар бирине 3 саат, 4 саат, 5 сааттан түшүндүрүп бердим. Ооба, Алмаз байке, сизге ишенебиз деп тур эле. Акчасына келгенде какап калып атышат. Азыр мен сиздерге мияктан ассаламу алейкум. Канат ине менен тааныштырам. Канат инебиз биздин компанияда иштейт. Бир трагы азыр жүрөт, жолдо. Айдоочу айдап. Драйвер айдап жүрөт аны азыр. Ана сен деген чечимге келип атасың, Могу тракты эмне деп ойлоп атасың? Азыр эми ушуну алайын деп атам, ушу жаңы тракты. Состояниясы аябай сонун экен. Пробег майлчы дагы аз, 251 миң. Ушу азыр ушуну алайын деп атам. Эртең же бүрсүгүнү экинчисин алып келебиз. Аны да алайын деп атасың ба? Ооба, буюрса ошону негизи экини алайын деп атам да өзүм. Даун пеймент берипчи. Бирөөсүн өзүң айдайсың? Бирөөсүн өзүм айдайм, бирөөсүн драйвер коебуз. Айдоочу отурузуп коесуң, Пока муну өзүм айдайм го ошо. Муну өзүң айдап турсаң, экинчиси келгенде анан драйвер отургузат. Аны да оформить туруп анан айдоочу отурузуп коесуң, Ооба. Бул деген өткөндө көрсөткөнбүз, көрдүңүздөрбү? Буякта 251 майл жүргөн 22-жылкы трак. Анда бул деген канат мындай болот атпайбы? Могу трактарды мен алып келген себебим Кыргызстан менен иштешели дегенбиз да. Анан көптөгөн мекендештер чалып, биз алабыз деп, анан акчаларын күтсөк, коркунуч сезими болуп атат да. Ой, азыр деген мен тааныштарым бар, Америкада 3 ай болду, 5 ай болду тракты иштейт, трак албаш керек деп атат дейт. Алардын же өзлөрүнүн трагы жок. Анан бир баягы туугандарга туура маалымат бериш керек да. Сен деле өзү иштебегенден кийин анан айтып берет. Албаш керек, анан кылыш керек. Жок, макул, мен ишенем. Эгерде бир трагы бар, трак сатып алып, 7-8-9 жыл бизге окшоп 9 жылдан бери иштесе бир жөн. Анан тракка киргенине 3 ай болгон, 6 ай болгон балдар анан трак сатып албаш керек, болбогон окат деп өзлөрү эмне кылып жүрөт? Эми рисковать этпесе ошода. Ошода бизнесте. Рисковать алыш керек, эми бул бизнесте. Ошондой да. Достор, жанагы Кыргызстанда трак алабыз деген мекендештерге Америкада отуруп алып айтып атышпайбы? 2 ай, 3 ай иштеген балдарчы. Болбойт деп. Анда могу трак системасы болбосо Америкада 10 миң деген, 20 миң деген мекендештеримиз бизне мындай катуу айтканда эшек такылап жүрөбүзбү? Кээ бирөө 10 жылдан бери, 15 жылдан бери, кээ бирөө 5-6 жылдан бери тракта иштеп, ушу менен оокат кылып, ата-энебизди да багып, Кыргызстанга баягы инвестиция кылып жиберип, үй алып, ошону менен эметип атпайсызбы, жан багып атпайсызбы? Жакшы. Азыр анда бүгүн сүйлөшүүлөр жүрөт. Канат энебиз бул тракты алса, экинчи тракты алып келип беребиз. Ага айдоочу отургузуп коет. Мына бизнес ошондой болот. Буюрса. Кудай буйрса. Кудай буйрса алып калсаң эме ал, майлуу сүттүү трак болсун, пайдасын алып келген эле. Жолдо бөөдө кырсыктан тышкары болсун. Ата бул дагы эме да, чынбы? Риск да, жолдо дагы абайлабаса ар кандай кырсыктар болот, ошондон тышкары бололу. Айтканыңыз келсин. Анда Жакшы трактын состояниясы. жакшы экен. Өткөндө 3 эметпедик беле? Алып келбедик беле? Үчөөнү 2 бала алып кеткен. Бирөөсүн болсо Америкада жашаган, трак системасына тиешеси жок, тамак сферасында иштеген үй бүлө алып койгон. Абай деген бала азыр 1 айдан бери иштеп жүрөт. Сонун Бияктан просто көрүп анан эметпесе, ичи башын эми көргөндө билет да эми состояниясын. Жанынан жакшы көрүнөт да байры. Ооба. Эме кылбайсыңбы? Бул биринчи серияны ушу менен эле эметебиз. Капотун ачып бир тракты көрсөтүп койбойлу. Капотун ачып көрбөйсүңбү? Азыр капотун ачалы достор, Капотун ачып туруп мотор сатоорун көрсөтөлү, ичин көрсөтөлү. Ичин канат өзү айтсын, кандай впечатление. Ой, абайлаш керек, муну акырын ачыш керек да. Болду, мына ремени кармап калды.
Мына бүт бар эле зыңкыйып турбайбы? Жаңы машина дейді состояниясы. Мен өткөндө да айдап келатканда айттым да, масло машинага окшош экен депчи. Ошондой эле экен, бирок маслода экен. Ичи деле жытмык вообще жок. Жанагы заводской жыт чыгып атабы, Заводдон чыккандай. Свежий машинадай болчу. Мына бүт бар. Бул деген эме экен? Мындай экен, Дисковый экен. Дисковый экен. Тормозной система полный дисковый экен. Бар. Дисковый экен. А так бир жеринде дагы. Моягы ачыкпы же ачык эмеспи эшик? Ичинен ачыш керекпи? Анда мен ичинен ачасыңбы? Ичин көрсөтүп коелу бир сыра. Достор, анда азыр трактын ичин бир сыра сиздерге көрсөтүп коелу, аны артын көрсөтөбүз. Ана мен экинчи серия тартып мындан кийин ана сиздерге түшүндүрүп берем. Траковый система кандай болуп атат? Эгерде дагы мекендештер ойлонуп биз менен иштейбиз деп калсаңар, кандай иштешебиз? Ичин бүт бар эле баягы эле да, полный комплектация. Мындай көп тракторда жок да, чынбы? Мындай эки сиденье койгон, чынбы? Негизи кабинетте коет го, мындай жок негизи көбүндө. Просто эми жалгыз драйвер өзү жалгыз айдаса мондай удобный да. Тамак ичкенге, бир нерсе жасаганга. Кээ бирде жолдон эс алып каласыңар да, бир 2 күн эс алып, ой, эс алайынчы дегенде отуруп алып кино көрүп, тамак ичип. Ой, негизи жатам тамак дегенде. ичка удобный да, могу. Бир нерсе жасап, отуруп мындай как нормально отуруп ичкенгечи. А жата турган жери үстүндө жыйнап койсоң ушу кенем болуп калат да. Ооба да, мону дагы тартса, бери көздөй тартканда жатат. Муну кандай тартат болду экен билбейм. Ушундай бекен. Опа! Мына үстүн бүт бар жаңы матрас. Жаңы матрас, мияка бир киши отурат экен, мияка бир киши отурат, стол. Муну жаткызганды билесиңби, ылдый жагын? Могу жерде бир кнопканы тартат дейт го. Муну тартып жерге жаткызып, анан ошону тартыш үчүн, так, жок, могу жаткырыш керек да. Жаткырган тетиги го дейм, могу жери го дейм. Азыр моякты жаткызсаң, көрөлү. Ана мону басыш керек экен да, могу кнопканы. Опа! Мына мындай кылып туруп, мияка жата берсе болот. Көтөрүп койсоң стол болуп калат. Могу Ферклайндердин өзүнүн заводской бирок кичинерээк болот экен, бирок билбейм, ичине көп эле эме болуп атат го дейм. Бир кишиге жетет, жакшы эле. Жетет да, чынбы? Жок, кээ бир болбосо дополнительный алып коюшат го. Кичинекей, ушунун жарымындай болгон холодильник алып коюшат. Жалпак эле жерге коюп коюп. Берки машинага койдук. Бул сиденьяны алып таштап туруп эле ордуна дагы бирсе коюп койдук. Могу сиденье алып салдыңарбы? Алып салганда кээ бир алып коет монучу. Аябай кенен болуп калат. Дагы бир холодильник коюп коет. Эми бир киши айдаса, экинчи сиденьянын деле кереги жок го дейм. Чынбы? Жакшы. Так. Бул жагы болсо стандарт эле. Мондай буттун эмесине жуулганда ушундай нерсе болуп коет, кагаз. Азыр муну деген азыр от алдырып көрөлү, мына достор. Мына азыр мояктан деген көрөсүңөр 251 майл жүргөн. От алдырып берсе болот да, Эмне от албайт? Муралып калган турбайбы? Ай, блин. Нейтралка коюш керек да. Азыр от алдырып көрөлү, достор. От алды. Майлыжы каяка жазылчу эле? Мына бул жерде башка. Мына 251 миң жүргөн трак 2022 жылкы. Простой экен. Кээ бирлердики моякта планшет, мияка планшет го, бул эскиче эле экен, Попроще да, попроще ошо. Кээ бирөөнө жакпайт экен, моягында бир планшет, миягында бир планшет жакпайт экен. Бул жактан дагы мына эме чалып койгонбуз, айнек алмаштыра турган. Тетиги Volvo'нун лобою сынып калыптыр. Тикет албаш үчүн азыр бул жигит келди дагы $250 алмаштырып кетет. Анда эмне дейсиз? Анда канатыңызга ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Экскурсия болчу, Кудай буйрса бул тракты алсаң, эртең бир күндөр келсе экинчи тракты алсаң, Кудай буйрса баары жакшы болсун. Ийгилик каалайбыз, Бул эме бензин аз экен, солярка аз экен. Өчүрүп салсаң деле болот. Ой, кандай Сардар? Жакшыбы? Иштер жакшыбы? Сиз тартып атасызбы? Ооба да, тартып атам. Азыр деген канат үнүс менен сүйлөштүк. Достор, анда видеону жыйынтыктардын астында сиздерге бир анча-мынча маалымат берип коеюн.
Чын эле мага көптөгөн мекендештер жазды. Бир 200дөн ашык. Бирок арасынан аз эле мекендештер баягы ойлору жакшы болуп тура калабыз деген. Бирок мен акча салгыла дегем, эч кимис акча сала элек. Бир мекендешибиз айтып атат, мыякта туугандарыбыз бар. Эгер эме биз тура калсак, биз акча салбайбыз, ошол жактан эле силерге берип коет, биз мыяктан берип коебуз дейт. Могу трак, бул тракка дагы күтүп атабыз. Бүгүн эртең айдоочу келсе жолго чыгып кетет, достор. Жана айткандай, эгерде мекендеште трак алып калган учурда биз жакшы айдоочуну өзүбүз таап бермекпиз. Ал жолго чыкмак. Жолго чыккандан кийин ал айдоочунун телефонун Кыргызстандагы мекендешибизге бермекпиз. Сүйлөшүп турмаксыңар өзүңөр. Андан тышкары сиздерди Telegram каналга кошмокпуз. Telegram каналдан айдоочу менен диспетчердин кантип жазышып атканын, жүктөр боюнча сүйлөшүп жатканын, кайсыл штатта жүргөнүн, эмне жүк алып атат, канча суммага жүк алып атат, баардыгын көрүп турмаксыңар. Андан тышкары Америкада стейтмент деп коет, зарплата жумасына бир жолу чыгат. Ошонун бүт баарын көрүп турмаксыңар. Анан айына трагыңардан кутулуп, анан пайдасын да көрүп турмаксыңар. Мен айткам, эки түрү бар деп. Бирөөсү арендага бермейт. Жанагы мен көрсөткөн 22-жылкы трактарды 1400дөн бергенде силер уже стабильно $5600 бул силердин акча болчу. 3000ди бизге калтырмаксыңар дагы ай сайын $2600 көрө бермексиңер. Экинчи жолу бул процентке бермей. Биз деген айдоочу таап берип, ошону 28%ка отургузмакпыз. Ал деген чорный ящик деп коет да, бул рынокко жараша болот. Эгерде айдоочу $10,000 жүк ташыса, биздин да кызыкчылык бар да. Компания жумасына 12%-тен кармап калат. Ошондо $1200 биз кармап калмакпыз. $2800 жумасына айдоочуга бермекпиз. Андан тышкары бул жактан соляркага кеткен акчаны бир $2200 кармамакпыз. Анан деген иншуренс болот, майда чүйдөсүн кармагандан кийин жумасына силерге 1,5 же 2000, 2,5 калып калса, силер деген бир айда 8000, 7000, 10000ге чейин тапмаксыңар да, ошонун бир 3000-и бизге калтырмаксыңар дагы, калган $5000, $6000 силердин пайда болуп кетермек. Бизнес бул бизнес. Көп мекендештерге таң калдым, өзлөрү ишенебиз сизге Алмаз байке деп чалышат, колдон келген жардамдарды берелик деп аракет кылдык, бирок акчага келгенде мекендештер коркуп, ар кандай интригаларга берилип, ана тааныштарыбыз бар, ал минтип айтып атат, тигинтип айтып атат. Ал тааныштарыңардын трагы эмес, ал тааныштарыңар иштебейт. Кээ бир тааныштар ичи күйүшү мүмкүн, бул траг албасын деп. Ошон үчүн силерге деген трак албай эле кой, бизнес болбойт деп атат. Биз болсо 9 жылдан бери жүрөбүз ошо траковый бизнесте. Мына мен өзүм дагы 1,5 айдан бери траковый компания иштете баштадым. Көптөн бери мекендештер суранып жүргөн. Силерге жардам берели, чогуу иштейли десек деп ойлогом, бирок Кыргызстан менен иштеш абдан оор окшойт. Мына канат энебиз Кыргызстан үчүн арналган 2 трактиктен өзүм алып койгом дейт. Эми бул мен жөн айткан жокмун да, биздин да компаниядагы балдар көрөт да, бул канат өзү бул тракты айдап жүргөнүн көрөт, айдоочусун көрөт. Ошон үчүн дагы бир шанс берели. Жакшылап ойлонуңуздар, эгер иштешебиз десеңер, иштешели, иштешпейбиз десеңер, анда биз Америка менен эле иштешип, тынч оокатыбызды кыла берели, достор. Мына бул жакта деген дагы сиздерге көрсөтүп коеюнчу, мына айнектерин алып келди, каалаган тракка. Алып келип туруп, мыяктан деген тракты баягы лобоюн чечип койду. Азыр мыяктын лобоюн алмаштырат. What, do you wanna change this windshield yourself? Yeah. Do you have a helper or no? Sometimes no, but no. Бул деген өзүм эле алмаштырып коем деп атпайбы, мына мондайга коет экен. Эски лобою бул, достор. Бул 21-жылкы трак. Муну дагы мекендештер айдап көрөлү дейт. Эгер жакса сатып алабыз компаниядан дейт. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта калыңыздар, достор.